Söz берилет депутат Мариповго. Бұл тынчтык мыйзам боюнча да туурабы? Ооба, туура. Тынчтык мыйзамы деген аталыш өзү тынчтык деген эми мир да туурабы? Тишина. Эми ал мыйзам уже сиздер тарабынан кабыл алынды, президент кол Хорошо, койду. бир тактоо иретинде да сестин өкүлдөрү келдиби? Терго? Сес карайт деп атпайсыздар ал жерде. Саламатсыздарбы? Санэпидем. Магдоктор, Саламатсыздарбы? таныштырып сөз берип сүйлөп койсоңуз. Байдалет Карманбек Кочкорбаевич, саламат сактоо министрлигинин замы болом. Сестин кызматкери азыр келип калды. Сез боюнча атак бизде малач суроо бере бериңиз, мен жооп берейин. Мына менде бир тактоо иретинде эле да. Азыр ушул мыйзам эгерде иштеп күчүнө кирип калса, мен сунуш берген элем, саат 10-ду 11-ге жылдырсак депчи. Ошол сунуш эске алындыбы? Жок, бул уже ал закон эмес, бул жөнүндө укук бузууларга эле көймө өзгөртүү киргизебиз азыр. Жана орган эле анықтайбыз. Ал закон уже кабыл алынып, Анда эми Нарсипекович Үмүткан Нурбазиевна, азыр ушул сеске да менде Демилгеч. тактоо иретинде эле мына сестин кызматкерлери эгерде укук бузулса, сестин кызматкерлери келе ошондо? протоколду ошолор түзөт. Протоколду сестин кызматкерлери көрүшөт. Сестин кызматкерлеринин штаттык бирдиги жетишеби? Мурунку деле эгерде эсиңиздерде болсо, ушу мурдагы эмеде заседанияда парламент окула атайын болгондо алар айтышкан, бизде мүмкүнчүлүгүбүз бар, бизде атайын аппаратуралар бар, эсептей алабыз деп, мурда ошо министрдин орун басары да айтып келген. Рахмат. Мына сестин өкүлү өзү жооп берсе жакшы болот эле да. Пожалуйста. Мына жумуш санэпидем станцияда эртең менен 8-ден кечки 5-ке чейин дейли. 5-тен кийин аларды эгерде ушундай мыйзам бузуу болсо, алардын кызматкерлери түндөсү келгенге буларда кызматкер жетишеби? Аны эмеде аны деген атайын биринчи арыз менен кайрылат. Арыз менен жанагы органдарга атайын ошол эгерде аны кимдин тынчын алып жатса, арыз менен кайрылат. Бул мыйзамдын демилгечиси биз эмеспиз, бул депутаттардын демилгеси, депутаттык топтун демилгеси болгон. Биз просто баягы закон кабыл алгандан кийин, биз мамлекеттик орган болгондон кийин анын аткарылышына көзөмөл жүргүзөбүз. Мыйзамды колдойм, туура, бирок ушуну эртең кабыл алып берсек, эмгек кодексинде мына саат 5-те аларда жумуш бүтөт да. 5-тен кийин эгерде бирөө арыз менен кайрылса, түн ичинде саат 10-11-лерде ушул тынчтыгын бузуп, ушул жерде ызы чуу салса, аны кайрылган болсо, ушул санэпидем станциянын кызматкерлери эмгек кодекс боюнча кандай болуп калат? Алар кеч саат жумуш 5-те бүтсө, алар келе алабы биринчиден, экинчиден алардын ушул түндөс саат 11-де дейбизби, 12-де дейбизби, алар чакырган болсок, аларга атайын автоунаалар каралганбы, жана алардын ГСМ маселеси кандай болот, жана алардын штаттык бирдиги жетеби, жана алардын ушул акча каражатын, финанс маселелери кандай болот? Ушул санэпидем станциянын өкүлү жооп берип койсоңуз. Мыйзам ишке ашкандан кийин бизде ургентный врачтарыбыз жана ошондой эле санэп службасына дагы ургентный адистерибиз болот. Эгер талап кыла турган болсо, ургентный адистерибиз чакырылат. Катуураак сүйлөсөңүз. Биздин тармакта бардык жерибизде ургентный дарыгерлер жана санэпстик көзөмөлдүү боюнча ургентный адистерибиз болот. Эгер чакырылган болсо, ургентный адистерибиз келип карап аткарып беришет. Азыр бул боюнча мына шаарда, Бишкек шаары Кыргызстандагы эң чоң шаарлардын бири да. Мамлекеттик деңгээлдеги шаар. Түн ичинде бир 50 звонок келип түштү дейли. Ошого сиздердин кызматкер жетишеби? Канча сотрудник бар? Канча кызматкер иштейт? Жана алардын мына каржы маселеси кандай болот? Алардын айлык маянасы кандай болот? Же кошумча төлөнүп берилеби? Ушул боюнча айтып кетсеңиз кыскача. Ушул жагын карадыңыздар беле?
Чоң рахмат сурооңуз үчүн. Азыркы учурда так маалыматты айта албайт экенбиз сизге канча адам бар экен. Мына ушуну тактап даярданып келиш керек болчу да. Азыр эми бул мыйзам эртең кабыл алган болсо, Бишкек шаары мына саат 10 деп киргизип атабыз, 10 чындыгында эрте да. 10да эч ким уктабайт шаарда. Ушуга мен сунуш берген элем саат 11ге жылдырсак деп. Жок дегенде. Анан азыр эми ушул шаарлардан бүт звоноктор келсе, кайсыл номерге чалышат элдер? Ошону айтып кетсеңиз. Бизде саламат сактоо боюнча 118 горячий номерибиз бар. Ошолго чалып кайрыла берсе болот. Биз бардык звонокторду ошол жерде кабыл алып, каттайбыз жана маалымат беребиз тиешелүү органдарга. Өзүбүздүн тиешелүү организацияларга. Мен сизден мындай так жооп ала албайтам да. Мына ушул боюнча бир жакшы даярданып келсеңиздер жакшы болот. Азыр эми мурунку алып келген мыйзамда биз колдоп бергенбиз. Укук коргоо органдарына деп турган ал жерде турабы. Азыр эми мына санэпидемстанциянын кызматкерлерине берилип атат. Сиздерге берилгенден кийин штат жетишпесе, акча каражаты чечилген эмес болсо, ал боюнча штаттык бирдиктер жетишпесе, бул маселе кандай чечилет, кандай ишке ашырылат? Чоң рахмат. Сиздин сурооңузга азыркы учурда так жооп бере албай жатам. Себеби дегенде бизде Бүйүкжан Камчыбековдун келиш керек эле. Ал бир аз өзүнүн кийинки 5-темага жетишип калам деди эле. Ошондуктан мен сизге азыркы учурда толук жооп бере албай жатам. Эгер макул десеңиз, биз Бүйүкжан Камчыбековдун азыр келип калат, бардыгын айтып деп берели. Мага ушул боюнча так кагаз жүзүндө маалымат берип койсоңуздар. Макул, азыр беребиз. Рахмат чоң.